Урматтуу жаштар, урматтуу мекендештерим, эмне үчүн өзгөчө жаштар деп кайрылдым? Себеби Аллах табарак ва таала акыретте сурала турган нерселердин эң башында өмүр тура турган болсо, өмүрдүн ортолугундагы жаштыктан өзгөчө Аллах таала сурайт экен. Бүгүн жаштыкта бардык нерсени кылса болот. Карыган учурубузда күчүбүз кетет, физический жактан күчүбүз кетет, акылыбыз толгону менен. Бирок жаштык кезибизде, жаш бала келибизде жашка кеч болобуз. Ал учурда күчүбүз жок, эч ким бизди тааныбайт, жаш балабыз. Мына орто кездер паспорт аласың 18 жаш, дегеле 18 эмес, 10 жаштан жогору карап кете турган мезгилдер 30 жашка чейин, 40 жашка чейин 40 жолу жазды көрөсүң, 40 жолу күздү көрөсүң, 40 жолу кышты көрөсүң. Ушул аралыкта чоңдуктун, бул дүйнөнүн жана акыреттин ишин бүтүрө турган мезгилиң ушул учур болуп эсептелет. Жаштык, кээ бирөөлөр жаштык мастык деп, мастыкты ушул учурда кылыш керек, мастык кылып ушул жерде жүрүш керек, 18 жашка ара келбейт, 30 жашка ара келбейт деп жыргалчылыкты хатаны деп коет. Дагы жыргалчылыктын бардык түрүн ушул учурда кылыш керек. Башка учурда ибадаттын үйү бурчу жакшы, жана башка өзүнө жол издеп, ушул учурда жыргалчылыкты кылып алайлы деп ойлошот. Бирок тескерисинче эң мээнетти, эмгекти, бул дүйнөнүн акыреттин ишин бүтүрө турган учур бул ушул жаштыгыбыз болуп эсептелет. Бүгүн чындыгында карасак, айлана тегерегибизде бир видеолодон же китептерден бир нерседен көрүп же окуп калсаңыз, мынандай адам бири ийгиликке жетиптир десе, анын дароо жашын билишке кызыгасыз. Жашы 30да же 40та дей турган болсо, жашы 40та экен, 40 жашта ийгиликке жетиптир, менин жашым эми 25те же 20да же 15те деп туруп, дароо өзүңүздү жашыңызды кемитип туруп, мага али ушунча жыл бар экен деп ойлойсуз да. Кээ бирөөлөр ушундай. Дароо өзгө жолу издешти баштайт. Жалкоолуктун измегин изилдешти баштайт. Мага ушунча жыл бар экен го деп психологиялык жактан өзгө рахатты, өзгө жүрөгкө, көңүлгө тынчтыкты издеп калат да адам. Бирок ал ошол ийгиликке жетүү үчүн, ошол бир күндөгү ийгиликке жетүү үчүн бул жактагы 20 жыл эмгек кылган. Балким 10 жаштан, балким 15 жаштан баштаган. Көрүп жүрөсүздөр, ошол Афганистандык бала, мисалы үчүн KFC-ни, картошканы ар кандай кылып майдалап туруп, ар кандай түрдө түшкүн миллиондогон адамдар көрүп атат аны, тасмасын. Кандай жакшы да ата-энесине кызмат. Бүгүн таң калам, кээ бир студенттерге, окуучуларга шаарда жүргөн жөн эле жүрө берет да, бекерчи. Же окууда жок, же спортто жок, же физический жактан, же руханий жактан, же диний илими жок, жөн эле жүрө берет. Артын караса 3-4 курс болуп калды, бир илими жок. 5 жыл университетте, 11 жыл мектепте окуду, бир англис тилди билбейт, же бир орус тилди билбейт, же араб тилди билбейт, же Куран окуганды билбейт. Жашоосунан бир результаты жок. Анан ар жерге качышты жолун издейт. Бир жерде жумуш иштеймин дейт, ата-энесине калп айтат, бир туугандарына калп айтат. Анан Туркия, Германия, Европа кылып жумуш издейм деп өзүнө тынчтык издеп атат ал. Көңүлү тынчыбай жатат. Жалгандар эртең сыртка чыгып калышы мүмкүн. Ошол жалганды калпты жаап жашырыш үчүн ар кандай калптарды ойлоп таба берет ал. Ал байкуш. Байкап карасак, чындыгы ата-энеме кызмат кылам деген кээ бир тасмаларды, таасирдүү видеолордо чыгып калат. 12-13 жашта, мына өзүбүздөн алыстан издебей Дордойго барсак эле, жаш балдар, кичинекей балдар. Самса алыңыздар, платочка алыңыздар, жөнөкөй эле дасырамол алыңыздар деп коет. Колунда себети менен базарларды, рыноктарды аралап көтөрүп, кофе алыңыз, чай алыңыз деп жалынып баягы соода кылып жүрөт. Ата-энесин багамын деп, бир тууганын багамын деп. Анда бар мүмкүнчүлүк, анда бар шарт, комфорт, мүмкүнчүлүк. Эгерде сенде бар мүмкүнчүлүк, комфорт, шарт бул балдарда болсо, булар бардык жакты тутуп салышмак. Ар бир жакта ийгиликке жетмек. Сен кандайдыр бир даражада аларга кыянаттык кылып коюп жатасың. Байкап карасак, өзүм иштегени 1000 сом, 800 сом ошодо айлыктабат. Ошончо акчага иштейт. Студентсиң сен, окуй турган адамсың. Сенин максатың, биринчи негизги максатың окуу болуп келген. Окушуң керек сен. Анан карасаң, жаштардын көбү байкасаң, кафеде, KFC-де, таңдан кечке KFC, шаурмаканаларда жөн эле отурат. Бекерчи. Жашоодон бир аракети жок. Көк чай, памир чай, кофе, кандай кофе ичсек экен, кандай шириндик жесек экен деп отурат. Башка өлкөлөрдүн жаштарына барып салыштырып көрсөң,
жөнөкөй метросунда да китеп окуп отурган болот алар. А биздики ушул жөнөкөй кыздарга, чоңдорго орун бергенди билбестен отурган учурда кандай чай ичебиз, кандай шаурма жейбиз деп отурган учурда башкалар алдыга кетип атат. Муну мен силерди кара душман катары айтканым жокмун. Сүйүктүү мусулман бир тууган катары айтып атамын. Жаштарды жүк көргөндөн эмес, жаштарга бир пайда болсун деп айтып атамын. Арзыбаган акчага иштейт, иштеген учурда дагы. Бирок таңдан кечке кафеге эс алыш керек дейм. Иштегенден кийин ишти билген адам эс алганды дагы билиш керек деп өзүнө жол издейт да. Кимдин курун ою таңдан көз ачып биринчи көз ачкан учурда эле халал негизге түшсө, кандай бүгүн курсакты рахат кыламын, курсакты кантип ыраазы кыламын дей турган болсо, курсактан кандай отход чыгат? Жеген нерсебиз кандай жаман болуп чыгып кетет. Кээде кадыр баркыбыз ошончолук болуп калат. Алда жасат нерседей болуп калат. Кээ бир жаштар менен сүйлөшүп калган учурда менин атам өтүп калган, апам өтүп калган, ушундай немеде болуп калдым, шартым ушундай болуп калды деп, аны түшүнүктүү. А кээ бирөөлөрүн карасаң, байкасаң, ата-энем өтүп калган, жашоодон ушундай мен сыгылганмын, кыйналганмын деп бардык эшиктерди өзүнө ачып салган. Бардык күнөө эшиктерин өзүгө можа деп ойлоп алган. Кудум жетим бул дүйнөдө жалгыз өзү калгандай да. Пайгамбарыбыз дагы жетим болгон го. Толук жетим болгон го. Бул дегени күнөө кылышка сага мүмкүн можна деген эмес. Ичип чегип ар кандай жолдор менен өзүгө кумар издеген жаш жигиттерге кайрыларым, токтот. Ийгилигиңди ойло, урматтуу мусулман бир тууганым. Келечегиңди ойло. Сен жалгыз эмессиң. Сени эл күтүүдө. Сени мусулмандар дүйнө жүзү күтүүдө. Мындай байкасаңыз, ой жүгүртүшүн карасаңыз жаштардын. Жаш балак да, кээ бир жаштар жаш кыял кечтер. 5 класс, 1 класстын оюнда ойлойт. Ойлогону чындыгында талашканы телефон, кафе, ресторан, площадка бармай, майрам болуп калса майрамдабай, вечеринка кылмай. Жаш бала вино ичем, пиво ичем, тамеки тартам. Ошондой. Эң өкүнүчтүүсү тилекке каршы, эң жаманы жаш секелек кыздардын ичүүгө, ичкиликке берилип жатканы мени өтө коркутууда. Келечектеги энелер, балдарга тарбия бере турган энелер бүгүн ичкиликке берилүүдө. Сүйүп калдым, ата-энем мени неге түшүнбөйт? Ал кыз мага керек да, ал үчүн жанымды берем. Керек болсо тамдан таштайм өзүмдү. Сүйүп калдым, күйүп калдым, жана башка сөздөрдү да айтат. Бүгүн жашоодон тажадым дейт. Алсыз жашоо жок мага дейт. Ансыз деле жашап келдиң ошо жашыңа чейин. Сүйүүдөн куруп калган бир эле сен эмессиң. Ою ушундай да, iPhone, телефон, сүйүү, сартан кечке бир жакшыраак машина болуп калса, машинасы менен кыздар менен жүрмөй да ою. Бир жакшыраак келечекке карай аракет кылайын деген ой жок. Албетте бул кээ бир жаштарга, барын эмес, Аллах разы болсун. Кээ бирлер тырышып окуйт, университетте башкаларга үлгү болот. Жүрүм туруму менен, адеп аклагы менен алдыга жылат. Андай окуучуларга университеттерде да контракт алып салыш керек. Окуйм дегендерге чында бардык шарттарды, шанттарды түзүп бериш керек. А жөн эле жүргөндөргө аны айдаш керек, кетириш керек, окутпаш керек. Ата-энесинин кызматын кылсын, ата-энесинин дуасын алсын, ата-энесинин айылда иштерин кылсын ал. Окубайбы, колунан келбейби, ал ишин кылсын башка. Жөн эле жүрбөсүн бул жерде. Ушул жерде бир мисал окуя хикаяны келтиргим келет. Бир жаш жигит жаштыгынан аракет кылып мусулман эмес, падыша болот. Падыша бийлик, байлык бардык жок колуна өткөндөн кийин мусулмандарга карата мусулмандардын дагы жерин ээлөөгө аракет кылат. Жана вазирин өзүнүн ишеничтүү разведчигин башкасын жөнөтөт. Бул барса
күзөтүш келет дагы падышачылыкка жетип жетпей эле кичинекей жаш балдардын аттын үстүндө жатып жүргөндөрүн көрөт. Жатып бир жаш бала өтө катуу атат, 10 огунан 1 огу атайын коюлган мишендин бирөөсүнө тийбей калат. Анан бала ыйлайт. Ыйлаган баланын алдына келип, баягы күзөтчү, баягы разведчик келип, эмне үчүн ыйлайсың уулум десе, баягы жаш бала карап туруп, мен аткан октун 10-у 9 тийип, 1 тийбей калды дейт. Атайын көрсөтүлгөн орунга бирөөсү тийбей калды дейт. Ошон үчүн ыйлап жатамын. Бул жакшы го, 9 тийип, 1 эле тийбей калыптыр десе, жок. Азыр 10 мусулман эмес, мусулмандын душманын өтүрүшүм керек эле. Бирөөсү качып кетти, ал качкан барып бирөөнүн бир мусулман бордошунду өтүрүшү мүмкүн. Ошону ойлоп ыйлап жатамын дейт. Ал күзөтчү дароо падышачылыкка кайтып, падышага болгон окуяны айтып берет. Падыша карап туруп ойлонуп, эгер мусулман жигиттеринин жаш балдары ушундай боло турган болсо, анда чоңдору кандай? Буларга согуш ачпайбыз дейт. Арадан бир канча жылдар өтөт. Жаштардын ыйманы сузлашат. Ал жердеги талашуулар, тартышуулар ислам алсагандан кийин ал жерге дагы күзөтчүсүн жөнөтөт. Бар билип кел, абал кандай? Бул күзөтчү келип сарайга жетпей эле дарактын астында мусулман бойдок жигиттин ыйлап отурганын, дарыянын боюнда ыйлап отурганын көрөт. Ага жакындап келип, эмне үчүн ыйлайсың о жигит десе, мен бир кызды сүйөт элем, өтө жакшы көрөт элем. Ата-энемди жөнөтсөм, кедейдин уулуга кызыбыз бербейбиз деп кайтарып жиберди мени. Ошон үчүн ыйлап жатамын дейт. Кайра сүйүнгөн кубанган, сарайга кирбесен эле сүйүнгөн кубанган абалда кайтып келип, падышасыга сүйүнүч кабарын айтып, согуш ачып мусулмандарды жеңип алат. Айтайын деген маселе, бүгүн жаштардын оюн карасаңыз, мынау сүйүү, мынау сулуу кыз экен, мынау кооз кыз экен, мынау жакшы кыз экен. Ушунусуз жашай албайм, бусуз жашай албайм. Телефон, телевизор, машина, жакшыраак үй. Албетте булар керек нерсе, бул кылба деген жерим жок. Бул муктаждык. Сен жашашың керек, көчөдө калбайсың го. Мусорный ящик токтобайсың. Албетте үй курушуң керек. Жакшыраак жерге жетиш үчүн жакшыраак унаада жүрүшүң керек. Буларды да кыл. Керек болсо артыгын кыл, жакшыраагын кыл. Бизнес идеяларды түзүп сал. Ажын келлеңди ашкабакты башты иштет. Ошого жараша аракет кыл, пландарды түз. Жөн эле бир жерде ишчи болуп калба. Сен жей турган адам болуп калба. Ашказанды толтуруп, уйкуну толтура турган адам болбо сен. Качанга же ошондой жалкоо болуп жүрөсүң? Качанга же улантырасың бул иштериңди? Өзүңдү жый. Бүгүн сен сигареттен токтото албасаң өзүңдү, курук нафсыңды эки саныңдын ортосун тие албасаң кыздардан, анда сен кантип чоң бир ийгиликке жетишти ойлоп жатасың? Кантип бир ийгиликке жетесиң? Кандай бир чокуга чыгасың? Алма пүшүп эч качан өзүңө өзүнөн өзү түшүп калбайт. Жакшылыктар, ийгиликтер, бардык жашоонун сырлары о бийик чокуларда жайгашкан. Аны алуу, ага жетүү жөндөн жөн болуп калбайт. Кудай берет экен деп жата бербе. Аракет кыл. Аракет кылышың шарт. Ойлоруңду оңдо. Ойлоруңду кеңейт. Кең ойлуу адамдарга муктажбыз. Кең ойлуу соодагерлерге муктажбыз. Бизнесмендерге муктажбыз. Ал жагында кылып сал. Долларды пачкалап басып сал. Сен каалаган үй, сен каалаган машина бардык өзүнүн алдыга келет. Дүйнөдөн кач дебейт эч качан динибиз. Бирок адалынан кыл дейт. Эч качан кыздардан тыйыл, кыздарга жакындаба деген эмес. Ошо никең менен алып, адалдап жаша дегени. Алдаба, урдаба, бирөөнүн акысына тийбе. Арамдын напрото күчтүү болот. Жаштык кезде урулукка, бандиттикке, бардык нерсеге кызыккан учуруң. Кичине спортмен, чала спортсмен болуп, ошондой жолдорго киришиң дагы жолдорун ойлоп жүргөндүрсүң балким. Бирок токтот. Арамдын напрото күчтүү. Өтө баттык менен келет. Бирок Аллах табарак ва таала бул маселеде арканды узун таштап коет. Бар жокту кыласың, байлык, бийлик бардыгын кыласың, бирок аркан бир күн мындай тартылат. Тартылган учурда бардык нерсеңди силкип, жыгытып, тепсеп, майдалап туруп алып кетип калат. Дартты өтө күчтүү берип коет Аллах таала.
ал дарттын дабасы өтө кыйын болуп калат сага. Бир ишти баштайм десең дагы эң биринчи келе турган душман өзүңдүн нафсың каалоолоруң. Нафс жалкоолукту, жыргалчылыкты, уйкуну, кеңири тамак жегенде, ушу жата бергенде эле телефон чукулап, кино көрүп, сериал көрүп, попкорн жеп, ошону эле каалайт. Нафс эч качан кыйынчылыкты каалабайт, жалкоолукту каалайт. Ошондуктан да бүгүнкү жаштардын эң чоң душманы жалкоолук. Жалкоолукту жеңбесең эч качан жакшылыкка жетпейсиң. Эч кандай система, эч кандай бизнес идея, эч кандай бир сыйкырдуу таблетка сага жардам бере албайт. Качан сен жалкоолукту жеңмейинче. Жалкоолукту жеңишиң керек. Жөн эле ажатың келсе, ичиң ооруса даратканага чуркап барасың. А бул мажбурият. Сени мажбурлады ушул нерсе. Ички органдарың мажбурлады, ошого бардың сен. Ошол сыяктуу эле сени бир нерсе мажбурлаш керек, алдыга аракет кылышың үчүн. Ал эмне деген учуруңда ал максат. Иттин дагы максаты бар. Эшек дагы максаты менен жаратылган. Сен итчелик дагы эмессиңби? Эшекчелик дагы эмессиңби? Бүгүн кээ бир жаштардан сурасаң, максаты жок да. Максат кое эле жашоосунан. Жашоосунда бир туруктуу максаты жок. Алдыга карата аракет кылыш үчүн койгон максаты жок. Президент болом деген кыялlarың жыйыштырсен. Жаш кыялкеч болбо, көзүңдү ач. Адамдар эл кылбаган иштерди кылып атат. Сен жаш баламын дебе. О сахабаларды кара. Шер жүрөк, арыстан жүрөк сахабаларды кара. Жаш тайынан генерал губернаторлар кылбаган иштерди кылып салган. Ал учур мага эски, ал эми сахабалар башка дей турган болсо, бүгүнкү учуруңду кара сен. Тегерегиңди кара. Өзүңдүн досторуңду кара, кандай ийгиликке жетип атат. Сен насыбай чеги бичип көчөдө калып кеткен, бомж болуп кеткен досторуңдан үлгү алба. Сен алар эмессиң. Сен ал эмессиң. Алардын өзүнүн китеби колунда. А сен чыныгы инсан болушуң керек го. Атың тарыхта кала турган чыныгы мусулман болушуң керек го. Бул жашоо бир жолу берилсе, эртең баары өлөт экенбиз го деп илимден, китептен, жакшылыктан, ийгиликтен өзүңдү тыйып жүрүшүң керек деген эмес бул. А бир жолу келе турган өмүрдө изиң калсын да сен. Эртең атаң ким десе, атам мындай болгон деп балдарың сыймыктана турган болсун. Албетте урматтуу мекендешим, жалкоолук экен. Эң биринчи кезекте жаштардын душманы бул жалкоолук. Жалкоолукту күрөшүшүң керек, жалкоолукту жеңишиң керек. Ажыздык. Бир иш баштаганда ажыз. Колумдан келбейт, мен билбейм, кыла албайм. Ошол ажыздыктан Кудай Таала мени сакта деп дуа кылышың керек. Чындыгында ажыз да. Байкасаң, кээ бир жаштардын ойлору, идеялары миллиард, миллион сомдук бизнес идеяларды ойлойт. Бирок иш аракетке келгенде ажыз да, колундан келбейт. Ал мен үчүн эмес дейт. Тескерисинче ошол нерсени кылышың керек, ажыз болбошуң керек. Ажыздыктан Кудай Таала мени сакта дешиң керек. Коркоктук корко берет. Банкрот болсом эмне болот? Бул ишти баштадым. Окшобой калса эмне болот? Акча келбей калса эмне кылам? Коркоктуктан Кудай Таала өзүңдү сакта деп дуа кылышың керек. Бүгүн бардык иште конкуренция бар. Жөнөкөй магазин ачасыңбы? Эмне ачпагын? Жөнөкөй ойной турган теннис кана ачып бир нерсе кылам десең дагы, ал жерде да конкуренция, өзүңдүн шериктештериң бар. Жөнөкөй тамактана турган ламан кана ачасыңбы? Ашкана ачасыңбы? Бардык жерде сени шериктештериң бар. Бул бизнес кылган адамдар бар, сенден тажрыйбалуу. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир адамдын рызкысы бар, ар бир жерде. Бисмилланы ортого коюп, бисмилла деп, Аллахым өзүң күбөсүн деп туруп, пайдаңды 3 бөлүккө бөлүп, бир бөлүгүн жардамга кылам, бир бөлүгүн бизнеске киргизем, бир бөлүгүн дагы бир нерсе кылам, жеп ичип жок кылып салбайм деп ниетти туура коюп туруп, бисмилла деп ача бер. Көчөңдө 20 магазин болсо, 21-чи кылып сен ачып кое бер. 20сага келбей, 21-чи сага келиши мүмкүн. Аларда жок нерсе сенде болушу мүмкүн. Балким мамиле, алардын мамилеси сеникиндей болбошу мүмкүн. Алардын товары сеникичелик качественный болбошу мүмкүн. Кыла бер дегени бул, коркпогун дегени.
коркоктуктан өзүңдү сакта деп дуа кылышың керек. Айрыкча мына жаштар бир жерде чогулуп алып отуруп алып, бири-бирине сигарет берип, сигарет чеккен жаштар ойлонушуңар керек. Чындыгында телефону бир канча сомдук телефон. Бир канча миңдик телефон. Сигаретиге акча бар, телефонуга акча бар, эдинистасына акча бар. Бирок жакшылыкка акча жок да. Ошол сыяктуу эле ошол арам нерселерден арак болобу, насвай болобу, ошол арам нерселерден тыйылбасаң, жеке нафсыңды тыя албасаң, сен чоң кыялдарды ойлобой эле кой. Себеби ошол чоң кыялдарды ишке ашырыш үчүн кичинекей нерселерден тыйыла билишиң шарт. Жаштыгыңды жөн эле кетирип койбо. Жөн эле жаш кыялкечтик менен кетирбе. Сенин биринчи оюң курсагың тойгондон кийин барып кел, ал жака айлан, бул жака гүл этет, анан жырга укта, телефон чукуу, коюң программаң ушул болбосун. Жашооңду өзгөрт. Жашооңду өзгөрт. Умар радиаллаху анху кандай сүрдүү болгон? Жөнөкөй кийимде болбосун. Жыртык кийимде болсо дагы кандай болбосун? Умар ибн Хаттабтын сүрү. Жолдо бара жатса, жаш балдар чогулуп ойноп жаткан болот, жаш балдар качып кетет. Бирөөсү качпайт. Умар ибн Хаттабга жакындап келип, эмне үчүн качпадың о балакай десе, мен качкыдай бир кылмыш кылдымбы дейт. Бир жаман иш кылдымбы дейт. Жол кеңири, сиз дагы батасыз, мен дагы батамын, өтүп кете бериң дейт. Ал жаш балакай. Эмне үчүн жаш балдар менен ойнобойсуң? Өзүмө жараша ойнойм керек учурда. А бирок мен мусулманмын. Исламды бүткүл дүйнөгө даңазалашым керек. Мен ашыкча ойногонго убактым жок дейт баягы балакай. Айтайын деген максат, бүгүн жашыңды сени санаба. Жашым мынчага жетип калыптыр, мынчага келип калыпмын. Мен жаш баламын, али келечегим алдында деп куру кыялдарга берилип жүрө бербе. Өмүр сени алдап коет. Жаштык сени алдап коет. Жыргалчылык сени алдап коет. Бул кумарлар, насвай, темекиң сени алдап коет. Акыры барар жери бир тупик, жаман жерге барасың. Буну бир сени кара санап душман катары айткан жерим жок. Сүйүктүү мусулман бир тууган катары айтып жатамын. Бир класста жаш балдарга сабак берген мугалим дил баян алып, бир теманы ортого коюп дил баян жаздырат экен. Бардыгын дил баян жазып бүткөндөн кийин текшерейин деп үйүнө алып кетип, барып текшерип, ыйлап кайтып келет. Дил баяндарга өтө сонун, бардыгын аркы жакшы жазылыптыр. Азыр өзүңөр баа койсоңор. Мен баа кое албадым. Бардыгын аркы бири-биринен колу соолум жазылыптыр. Ошондон бааны өзүңөр коесуңар дейт. Кечке жуук үйүнө келип катуу ыйлайт. Күйөөсү өмүрлүк жолдош себебин сурайт. Сураган учурда дил баянын артынан ыйлап жатам. Бул жөнөкөй дил баян экен. Бир жаш балдардын дил баянын ушунча ыйлайсыңбы десе, жок дейт. Мен жаш балдардын дил баянын эмес, жаш балдардын ичинде бир кызыбыз бар эле. Ал кызыбыз бут кийими ар дайым жаман эле. Ал Сумайя бут кийими ар дайым жаман абалда келет. Дил баян жазган учурда бардык класстагы жаш балдар ошол Сумайянын бут кийими тууралуу дил баян жазыптыр. Мээримдүүлүк жүрөктөр менен бири-биrini караган эмес, бири-биrini көрсөткөн эмес, бирок бардыгы таза жүрөктөр менен ошол нерсени жазыптыр. Бүгүн айтайын дегеним, жүрөгүң таза. Сен аппак барак сыяктуусуң, аппак лиссиң. Ал нерсени кара нерселер менен толтуруп койбо. Күнөө эшиктери жабык кала берсин. Тамеки, сигарет, кыз, жаман арам сайттар, булар жабык эшик боюнча тура берсин. Эч качан ал эшикти ачамын деп, парданы бузамын деп, тешемин деп бычактарды көтөрүп келбесен, ал эшиктер жабык тура берсин сен үчүн. Жокто элестет. Сен туура жолуңан эч качан багынба. Ошол жаштык кезиңде өзүң принцип кой. Эч качан чекпеймин, эч качан жаман жолго жүрбөймүн, эч качан алдабайм, эч качан уруулук кылбаймын деп өзүң сөз бер. Жана эч качан бул амалыңды бузба. Бул жашоодо макул бир чоң ийгиликке жете албай калган тагдырыңда дагы акыретиң күйбөйт ошондо. Өз акчаңа, өз акыретиңди күйдүрбө. Устаздардан бири айткан окуяны
Бул дагы мектептердин биринде мугалим чындыгында имандуу мугалимдер бар. Балдага чындап бир нерсени берсем экен, сабак алса экен, 20 мугалим болсо 20-нын ичинде 2-3 чындап ыхлас менен сабак беремин, жаш балдарга бир нерсе жукса экен деген мугалимдер болот. Ошондой мугалимдердин бири багымдат намазын жамаат менен окуса ким? Расулуллах саллаллаху алейхи айткан экен, ким жамаат менен багымдат намазын окуса, ал Аллахтын коргоосунда болот кечке чейин. Бул жаш балага өтө катуу таасир кылат бул нерсе. Багымдат намазын жамаат менен окуса, бул бардыгыга таасир кылса, кечке чейин Аллахтын коргоосунда болсо, менин үйүмдөгүлөр бирөөсү дагы багымдат окубайт экен, уктайт экен бардыгы. Мен кантип окуйм? Жолун издешти баштайт. Кыламын деген жол табат, кылбайм деген шылтоо табат. Бирөөлөр шылтоо издей берет. Кантип кылбаштын жолун издейт да, кылыштын эмес. Бул дагы жаш бала таң ачкул ошол атайын багымдатка убактында билип, багымдаттын убактысын билип, ошол убакта турат да, жаш бала 1-класс окуучу мешитке баруудан коркот. Караса бир аксакал таягын таянып, ошентип мешитке карап жөнөп аткан болот. Анын артынан аңдып келет мешитке. Ошентип багымдатты 40 күн, 50 күн ошентип окуп жүрөт. Күнөрдөн бир күн чай ичип отуруп, атасы паланча аксакал өтүп калыптыр, өлүп калыптыр деп айтат. Бала өтө катуу өңкүрүп ыйлайт. Атасы кыжалат болуп, таң калып, улум эмне болду? Ал чоң атаң эмес, ачтаң эмес, тууганың эмес, эмне үчүн мынчалык каттырып ыйладың? Күйүнүп ыйладың дейт. Атаке, ал мени багымдатка алып барып жаткан болчу. Эми мен ким менен багымдатка барамын? Ошол жерде сырдын айтат. Ошол үй бүлөнүн намаз окушуна себепчи болот бул жаш бала. Атасы намаз окуйт, мен сени багымдатка алып барам деп, атасы багымдатка алып барат. Бул жаш баланын кылган амалы. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн амалыбыз кандай? Багымдатка кандайсың? 5 убак намазга кандайсың? Албетте, жашоодо ар кандай тосуктар, ар кандай абалда бизге тосук болуп келе берет. Бирок ошолордон жеңип өтүш үчүн намаз сөзсүз түрдө биздин жан шеригибиз болуш керек. Себеби бардык дартыбызды намазда гана айта алабыз. Намазда гана чыныгы Раббыбыз менен сүйлөшө алабыз. Ички жан дүйнөбүздү биз билбеген сырларды Аллах билет. Биз күнөө деп билген нерсени биз кылышыбыз мүмкүн кээде. Бирок кээ бир күнөөлөр бар. Аны биз кылып койгонбуз, аны Аллах гана өзү билет. Биз сооп деп ойлоп жүргөн болушубуз мүмкүн балким. Өзүңдүн жан дүйнөңдү тазала, жүрөгүңдү тазала.